Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala iyi Kur'an-ı Kerim'de bu kitapti, taqtab aytkanda Kur'an'dı qaysıl maqsatda düşürülgöndügün bayandap İbrahim suresinde munday dep aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez-zulumati ilen-nur. Ayattın kotormosuna köz saptara turgan bolsok, en birinci söz Elif lam ra degen söz. Bul söz ıyık Kur'an-ı Kerim'deki sırdığı sözlördün katarına koşulat. Munday sözlördün manisin çeçmelenişin Allah'tan başka hiç kim bilbeydi. Alemi ayattın ulandısında Allah Taala aytıp jatat. Biz ıyık Kur'an-ı Kerim'di siz adamdardı karangılıktan jarıktıkka nurga alıp çıkууңуз üçün sizge düşürdük dep Peygamberibizge aytıp jatat. Oşonduktan urmattуу bir tuğan bul ıyık Kur'an siz menen bizdi dünya jana ahirette ийгиликке, бактылуулукка, туура жолго багыттоочу китеп. Жана сиз менен бизди дүйнө жана акыреттеги бардык жамандыктардан, зыяндардан, балейлерден сактоочу китеп бул ыйык Кур'ан. Диндеги улуулардын бирөөсү Аллама Хафиз Жалалуддин Суюти рахматуллахи алейхи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин жана сахабалардын сөздөрүн жыйынтыктап мындай деп айткан. Ыйык Кур'ан-ы Керимде 10 сүрө бар. Al 10 сүрө адам баласын 10 түрдүү нерседен сактайт. Эң биринчи сүрө урматтуу бир тууган Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү адам баласын Аллах Тааланын азабынан, анын каарынан, ачуусунан сактайт. Экинчиси Ясин сүрөсү адамды кыямат күнү суусап чаңкагандыктан сактайт. Ал эми үчүнчү сүрө бул Духан сүрөсү. Духан сүрөсү адам баласын кыяматтын кыйынчылыктарынан, азаптарынан сактайт. Ал эми төртүнчү сүрө бул Вакия сүрөсү. Бул сүрө адамды кедейликтен, жакырлыктан сактайт. Ал эми бешинчи сүрө урматтуу бир тууган бул Мүлк сүрөсү. Адам баласын кабырдын азабынан сактайт. Ал эми алтынчы сүрө бул Каусар сүрөсү. Ал болсо адамды душмандардын душманчылыгынан сактайт. Ал эми жетинчи сүрө Кафирун сүрөсү. Бул сүрөнү окуу адам баласын өлүм астында имансыз, капыр абалда өлүп кетүүдөн сактайт. Сегизинчиси Ихлас сүрөсү. Ихлас сүрөсү адамды мунафыктыктан, тактап айтканда эки жүздүүлүктөн сактайт. Ал эми тогузунчу сүрө Фалак сүрөсү. Фалак сүрөсү адамды урматтуу бир тууган көрө албастардын көрө албастыгынан сактайт. Ал эми 10-чу сүрө бул Нас сүрөсү. Нас сүрөсүн окуу адамды ар кандай васваса, азгырыктардан сактайт.